1 билим күнүндө Баткен шаарынын Чет Булак кварталында 1200 орундуу орус тилдүү мектептин курулушуна капсула салынды. Кыргыз-орус мектебинин биргелешкен курулушуна капсула салууга президент Садыр Жапаров менен Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин видео көпүрө форматында катышышты. Баткен шаардык мэриясынын маалыматына ылайык, мектепти куруу үчүн шаардык мэриясы Чет Булак кварталынан атайын 3 гектар жер аянтын бөлүп берген. Азыркы учурда Россия Федерация тарабынан Баткен шаарына 1200 орундук мектеп салынып жатат. Бул долбоорду 2025 жылдын 1-сентябрына чейин тапшырабыз деп жатышат. Бул жерде бүт шарты менен бул орус мектеп болот. Бассейндери менен, футболдук аянтчалары менен мектепти ушундай бир өзгөчө заманбап мектеп курула турган болуп жатат. Аталган жаңы мектептин курулушу Россия Федерациясы тарабынан каржыланат. Орус тилдүү бардык шарттар менен комплекстүү курула турган бул мектепке кошумча 2 спорттук зал, 1 кичи жана 1 чоң бассейн курулуп берилет. Идея принадлежит президенту Кыргызской республики, уважаемому Садыру Нургажоевичу Жапарову. В свое время, в 2021 году, он поделился этой идеей в ходе визита в Россию с президентом Путиным, и было принято решение о том, что будет подготовлена и реализована программа за счет средств бюджета Российской Федерации. Это будет 9 школ, по одной школе в областном центре и в каждой области еще по одной школе. Мындан тышкары мугалимдер үчүн жатакананын курулушу да пландалган. Курулуш иштери долбоорлоо иликтөө жыйынтыкталып, долбоордук сметалык документтер даярдалгандан кийин гана келерки жылы башталат. Алгачкы 3 мектепти 2025 жылдын сентябрында пайдаланууга берүү мерчимделүүдө. Жаңы башталган билим берүү мекемеси заманбап типте салынып, 2025 жылдын сентябрь айына бүткөрүү пландалууда.